көчүп окуп жүрдүк балдар менен. Анан акыры мына 25-жылы жердин ээси өз ыктыяры менен өткөрүп берген да өкмөткө. Өткөрүп берген, бирок азыркыга чейин биз ошол мектепке кире албай атабыз. Кайрадан эле чайкана болуп иштеп атат ошол мектеп. Кимдин балансында? Өкмөттүн балансында болуш керек. Сиз сураңыз. Андан бери ошол жаран бошотуп берелик, бизге бир канча жолу эскертүүлөрдү бердик. Азыр дагы бергенбиз, берилбесе укук органдарына кайталабыз. Бул биз фактически турат. Сіздерде рас ошол токтом чыккандан кийин, баардыгын чыккандан кийин сиздер жана сотко беришиңер керек да, выселение боюнча. Ал эмне процедура каралып атат? Ал ошол убакта Канча жыл өткөндө? 2 ай өттү. Ошол убакта мыйзамсыз алып коюшкан деп ал сотко кайтып. Ошол соттун негизинде анан кийин кайтарып беребиз деп турат да. Давай, сиздер ошол жакта түшүнбөсөң ошол баардыгын окуп алат. Анан выселение боюнча сот аткарчылыгына беришиңер керек. Алар ошол жактан мажбурлап эле чыгарышат, сен токтом сиздердин мыйзам сиздин тарапта болсо. Ошол себептен болсо давай тезирээк баштагыла. Тезирээк баштап турушуңузун алгандай болду. Анан бияктан укуктун жетекчиси барбы? Укуктун жетекчиси. Укуктун жетекчиси сиздер бул чогулуштан кийин ошо мектепти барып көрүлө. Көрүп туруп ошондон келерки жылкыга ошо музыкалдык школа деп киргизгенде болду да. Былтыркы эмдики жылкыга 2027-ге ошо салынгандай болсун.